Мамлекетке мудрость керек. Анан чындык. Калыстык, тегиздик. Калыс канды жамандаганга болбойт. Көктүн жердеги көчүрмөсү дегендей. Калыстык болмоюнча мамлекет болбойт, жойулуп жок болуп кетет. Бүгүнкү күндө ушул бийликтегилер кыргыздын улуулугун билбегендиктен кыргыздын улуулугун тааныта албай атат. Тетирсинче кыргызды улуттарга жем кылып салып берип атат. Билбегендиктен, тааныбагандыктан. Мамлекетти жоготуп алуу өтө кыйын. Адам өлсө өлүп кала берсин, мамлекет жоголбош керек. Мамлекет үттү курабыз деп нечен арбайлар өлүп кеткен. Тетирсинче булар сатып атат. Жерин, элин, кереметин, тилин, духун, ислам өлкөсү кылабыз дегендер дагы жок эмес. Батышты ээрчип күн көрөбүз дегендер да жок эмес. Ошентип, менин кубанычым ушул. Кыргызды ойготуп алдым деп ойлойм. Кыргыз ар тараптан өсүп алды деп ойлойм. Кубанычым ушул. Мен айткан сөздүн баары чындык. Мага сын койгондор бар. Мейли 1 жыл өтсүн. Мен дагы нурданам. Мен дагы улуулукка калыптанам. Дагы мен көп нерсени ачып берем. Сенчи? Сен 1 жылда дагы карарасың. Дагы жаманаттуу болосуң. Дагы ооруйсуң. 1 жыл мурун кандай кептерди сүйлөчү элек? 2 жыл мурун. Көрдүңүзбү? Бул возрождение болуп атат. Жаңы ачылыш. Ошондуктан кара күч менен бийлигиңди сактай албайсың. Арыстан алайды укпа деген менен сактай албайсың. Жалган менен сактай албайсың да. Кошок кошпо деп чыктың эле.